Адам эмне динди жеткирүү менен адамдык сыпатын сактап калат, же болбосо динди жеткирүү менен адам эмнеге жетишет? Динди жеткирүү менен мусулмандык сыпатын сактап калат. Тамекини тыштагысы келген адам тыштай албайт эгерде каршы күрөшпөсө. Аракты тыштагысы келген адам жөн эле ичпей кое албайт эгерде аракка каршы күрөшпөсө. Күрөшүү деген эмне? Аракты жамандаш керек. Бул зыян. Тамекини жамандаш керек. Колунан келсе колу менен токтотуу керек. Колунан келбесе тили менен болбосо жок деген ошол жерден жаман көрүп чыгып кетүү керек. Бирок бул эң жана алсыздыгы. Өзүнүн эң алсыздыгы. Демек, мусулмандыгын сактап кала турган негизги иш караңгылык менен күрөшүүсү. Динди жеткирүү караңгылык менен күрөшүүнүн негизги усулу. Болбосо өзү караңгы бойдон кала берет. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биз көп критика угабыз. Себеби чындыгында мусулмандар көп маселеде караңгыбыз. Убакытка өтө начар мамиле кылабыз. Шалакыбыз убакытка. Бирөөгө убада кылабыз, аткарбайбыз, барбайбыз. Телефон чалса, телефонду өчүрүп коебуз. Бир нерсени алсак, өз убактында бербейбиз. Мен карыз жөнүндө айтпай эле коеюн. Сөз бизге жөнөкөй эле оюн болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ордунда 14 кылым мурда жапайы араб сөз бергенден коркчу, аткарууга туура келет деп. Бир эле сөз болбосун. Бир эле сөз. Субханалла. Ла иляха иллаллах деп кой десе, жок, аны айткандан кийин мен аткаруум керек деп сөз берген эмес. Ал сөздүн артында эмне турганын билген. Билген. Сөзүм өлгөнчө өзүм өлөм дейт. Тилекке каршы бүгүн мусулман үммөтү сөзгө өтө маанилүү, мындай маанисиз мамиле кылат. Сөзүнө көңүл да бурбайт. Сүйлөп кое берет. Ушак, бүгүн эң ушакчы эл болуп калдык. Алган маалымат булактарын карабайбыз. Биз үстүртөн ойлончу болуп калдык. Бизге бирөө бир нерсени айтып койсо, ошонун артынан кете беребиз. Өз изилденбейбиз. Изилденбейбиз. Илим деген нерседе бизде ийиси да калбай калды. Дүйнөгө Аллах Субхану ва Тааланын табиатынан келип чыккан математиканы, физиканы, химияны, география, койчу бүт илимдерди астрономияны алып келген мусулмандар бүгүн өздөрү эчтеке билбейт. Аны светтик илим деп түшүнөт. Аны светтик илим деп түшүнөт. Бирок акыйкатында динге таандык илимдер ал. Динден келип чыккан илим. Динден келип чыккан. Динден 7 жашка чейин Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алхамдулиллахи Rabbil аламин деген үйрөтөт балдарга. Аламдардын ээсине деп. Анан 7 жашынан баштап аламдардын ээси деген эмне экен деп бала илим изилдей баштайт. Бүт лабораториялар, изилдөө борборлордун баары медреселерде болгон. Канадыр. Эмнеге десе биз ушундай өзүбүзгө өзүбүз шалак болгон үчүн татыктуулугубузду жоготтук. Сахабалардан менмин деген байлар, менмин деген дөөлөт ээлери таасирленген. Суктанган сахабаларга. Бийлиги жок, эч нерсе. Бийлиги жок. Жупулу сахабалардын адебине, алардын туруктуулугуна, алардын дүйнө таанымындагы тулуктукка суктанган. Субханалла. Бүгүн мусулмандарга эмес, биз дини жок, дараты жокко суктанабыз. Тескери жок. Мунун бардыгы биз максатыбыздын жоктугу. Максатыбыздын көңүртүгү билбейбиз. Максатыбызды эмнеге билбейбиз? Себеби дин таратпайбыз. Дин таратпасак, демек караңгылык бизде кала берет. Дин таратуу менен караңгылыкты өзүбүздөн чыгарабыз.